Тайлак Батыр. Тайлак Рыскул уулу болжол менен 1796-жылы Нарын дайрасынын боюндагы Каргалык деген жер, азыркы Ак-Тала жана Тогуз-Тороо райондорунун чеги. 1796-жылы Курткада туулган. 19-кылымдын биринчи жарымындагы кыргыз элинин көз карандысыздыгы үчүн болгон кыймылынын ири өкүлү. Кытайдын башкаруучусу 1825-жылы Баян Бату генерал баштаган. 500 кишиден турган аскерди Нарын тарапка жөнөткөн. Алар Тайлак Баатыр жокто анын айылын курчоого алып, талап тоноп, жүздөй адамды өлтүрүшкөн. Бул кабарды уккан Тайлак Баатыр кошуна айылдардан шашылыш кол курап, душманды куугундукка алып, арпа менен Нарындын ортосундагы ойнок жар капчыгайында кармоого алып, алардын баарын кырып таштаган. Кокондун ханы Мадали Тайлак Баатырды туткундоо үчүн Арап башында турган аскер 500 сарбаз жиберген. Тайлак Баатыр сарбаздарды Тогуз-Тороодогу Бычан жайлоосунда тосуп алып, салыгышта жеңип алган. Кийин Мадали хан Түркстан тараптагы казактын Эдиге төрөсү менен келишип, аны көп кошуун менен жабдып Тайлак Баатырга каршы аттанышкан. Эдиге таласты чаап, өтмөктү ашып, Суу Самырга келет. Тайлак Баатыр Ак-Талаадагы басыз Чоро урууларынан кол жыйнап, Эдиге менен Суу Самырдын Дубан Кечүү деген жеринде беттешет. Бул урушта да Тайлак Баатыр жеңип чыккан. Тайлак Баатырды 1838-жылы Кокондук тынчы ууландырып өлтүргөн. Андан кийин Кокон ханы жортуул жасап, Нарын кыргыздарын кайра каратып, Тайлак Баатыр бузган Кокондук куртка сепилин калыбына келтирип, бийлигин чыңаган. Тайлак Баатырдын эстелиги Нарын шаарында орнотулган. Кыргыйдай илгир болсун деп кылыч тактым жаныңа, 40 жигитими табыладың кыраным менен багыма. Кырылышар жол болсо кылчайбай киргин жабыла, жана ябай кирелек жат душманга жабыла. Кус салсак бирге салабыз, курбулаш өскөн балабыз. Куруштуу болсок барыбыз, батырдык такты алабыз. Эч душманга коргылбай